Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Урматтуу жамаат, дайыма сиздер менен ушундай бир жакшы жаңылыктар менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун 19-үйүнө дагы кече ушундай камгыштар келген. Ошол камгыштарына спонсор карап жаттык эле. Төлөс айылынын 2009-жылы бүтүрүүчүлөрү, 91-жылкы агаларыбыз Аллах Таалам разы болсун, жалпы достору менен элдин башын бириктирип ушул улак оюн өткөзгөн. Ошол оюндан ашкан акчага ошол 8.000-ни бул жака берип, дагы бир 8.000-ни бир жерде жол болуп атат экен. Ошол жолго бериптир. Аллах Таалам разы болсун. Элибизде ушундай чыныгы патриот, кыямат күнү соолун бөлүшкөн, башкаларга үлгү боло алган, башкалар суктана турган чыныгы жоомарт достордон кылган болсун иншалла. Ошонун катарында мына көптөн бери элибизге, журтубузга кызмат кылып аткан Динара деген эжекебиз бар. Өзүнүн жолдошу менен кеңешип, биздин дагы балдарыбыз келечекте эли журтка кызмат кыла турган, жетимдердин башын сылаган, чачылганды жыйнаган, урушкандарды жараштырган, ыйлагандардын көз жашын арчый турган, адамдарга сүйүнүч, кубаныч тартуулай турган, үй жокторго үй сала бере турган, мекенчил, чыныгы патриот, жоомарт инсандардын катарын толуктаган чоң бир аалымдардан, уламалардан болсун деп, ошол Динара эжекебиз дагы ушул 19-үйүбүзгө 8.000 салыптыр. Туугандар, Аллах Таалам разы болсун. Ошонун катарында Кабыл деген берешен ажыбыз бар иншалла. Көпчүлүгүнө үлгү болуп келе жатат жакшы иштерди кылуу боюнча. Ошол агабыз дагы ушу айнектерине, подугольниктерини кылып берип атат иншалла. Аллах Таалам разы болсун. Элибизде ушундай бир чыныгы жоомарт берешен мусулман бир туугандарыбыз бар экен. Караңыздар, ушундай бир муктаж үй бүлөлөрдүн сүйүнүчүнө, кубанычына себепчи болуп, чоң бир муктаждыктары бул жалган дүйнөдө ишке ашып атат туугандар. Ушул убакыттан пайдаланып баарыңыздарга кайрылуу. Ушул Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун 19-үйүндө иштеп жаткан уста акыларына кичине көмөктөшүп каралашып койсоңуздар өтө жакшы болот эле. Себеби крышанын акчасы, стяжканын акчалары, мына барелдердин акчаларын биз беришибиз керек иншалла. Эсеп китепти кылып бүткөндөн кийин алар ички ремонт иштерин башталат. Бүгүн дагы бир бригада усталарыбыз келди. Алар сырткы ишини Кудай буйруса баштайт. Сонун кылып, дожду кылып бүтүрө турган болот иншалла. Кыска убакыттын аралыгында бүтүрүшүбүз керек болот жамаат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.